сыймык кылбадыбы? Баарыбыз эле мына чындыкты айталы, мойнубузга алалы, ал революцияны мотору болуп, ошол революцияда феномен болуп, өзүнүн өмүрүн, өзүнүн жанын ортого коюп туруп, сыймык баштады. Туурабы? Туура. Баарыбыз мойнубузга алабыз, мойнубузга алабыз. Эмне үчүн, эмне себептер менен сыймыкты кидайт этип кетти бул? Бысмылла дегенде эле сыймыкты сатып кетпедиби? Туурабы? Туура. Анткени үчүн сыймык өзүнүн убадаларына жооп берип, жана Жумалиевден баштап баарын камай баштаган. Анан булар генеральный прокуратура аркылуу ишти тарттырып алып, жарымысын МВДга, жарымысын ГКМБга берип, андан кийин сыймыкты уже тиле албайт, бул өзүнүн кыла берет экен, бул деген элге берип алган убадасын аткарат экен деп коркуп кетип, Фимполду жоюп салды. Чындык ушундай. Аз көп нерселерди силер башкача көз караш менен карап каласыңар. Булардын лапшасына укпай, булар деген жана соцсет аркылуу Садыр Жапаров бизди революция кылды дегенди баары калп, карандай калп, жанын жеп эле булар бир калп айтканды мастер спорт экен, калп айткан боюнча. Анан телевизорго чыгып калганда эле президент айтып атпайбы, мен деген ОПГлар менен каршымын, анан ОПГлар деген мен душманым деп. Жанын жебесин. Өзү положениец менен президенттин аялы, азыркы первый леди, ошол түрмөнүн положениесин аялы болуп алып, жаңы жыл тозгон. 3 күн бир үйдө свиданкада жаңы жыл тозушкан. Кыйын болсо ошондо эле анда айтпайбы, ай, мен деген ОПГ менен жаңы жыл тоза албайм, жүрү мен менен тоз деген күндө дагы айтпайбы. Сен мага ОПГсың, мен деген каршымын сага. Андан көрө ушул жерден эле башымды могул жерден эле кыйып сал, ушул жерден эле. Мен деген ОПГны жактырбайм, мен душмансыңар силер мага деп кыйын болсо ошондо айтпайбы. Анан приспособленецдей болуп эле ОПГ менен жүргөндө ОПГ боло калып, тиги милициялар менен жүрсө милиция боло калып, бизнесмендер менен жүрсө бизнесмен боло калып, президенттер менен жүрсө президент боло калбайбы? Ушундай токтотсунчу, сабатсыз. 7 жыл окуп физкультурныйды бүтө албаган президентке биз өзүбүз келесиз ушка алданып шайлап бергенибизге, ой, көптү көрдү эле, көптү жоготту эле деп. Ал боюнча тоңдуктарды шайлоодон алдап кеткени боюнча өзүнчө видеолор менен, сүрөттөр менен, фактылар менен чыгарып коюн. Күлкүңөр келет. Аны көрсөңөр тим эле күлөсүңөр.